Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналыма жазылгандар. Силерди ушул менин каналымды көргөндө өтө кубанычтамын. Жана эгерде мен байкадым 80%ыңыздар мага ушул подписка кылбай, жазылбай контентимди көрөт экенсиздер. Сиздерге чакырык ыргытмакмын. Жазылыңыздар, анткени ушул нерсе мен сиздерге тез-тез жакшы контент жеткиргенге анда үлгүрөм. Бир четинен сизде мен ушул даярдаган контенттен калбайсыздар. Аны менен кошо дагы каналды өнүктүрүүгө жардам бересиздер. Ушул бүгүнкү күнү мен бир теманы көтөрмөкмүн. Бул деген биринчи дисклеймер айтайын. Мен айтып аткан нерсе албетте мен иштеп аткан уюмдарга бирдей тиеши жок. Бул менин жеке маалыматым, жеке ой пикирим. Бүгүн биз ошол Кыргызстан канча жерин бергени жөнүндө сөз кылабыз. Албетте биз бул жерден эч кимди сындабай, жалпы тарыхка бир көз түшүрөбүз. Ошондо расмий протоколдорго, массалык маалыматтар каражаттарындагы жарыяланган жаңылыктарга таянып, ушул бир карайбыз. Анда эмесе Кыргыз Республикасы канча жерин берди, ошол жөнүндө сөздү баштайлы. Бул кичинекей дисклеймер, маалымат жеке ой жана бир да авторго тиешеси бар уюмга таандык эмес. Тасмада каралган маалыматтар тиешеси бар кесиптик уюмдардан такталыш абзел. Маалымат ачык булактардан алынган. Булактардын тизмесин видеонун сүрөттөмөсүнөн көрө аласыздар. Бул жерде кайсы жерлер каралат? Бир гана ратификациядан өткөн жерлер каралат. Кемпирабад каралбайт, кыргыз-тажик чегара каралбайт. Ушуну эске алып коюңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Башында ушул кыргыздар жаңы пайда болгондо ушундай баягы түрк элдери ушундай жерлерде жашап келген. Кыргыздар эми негизи ошо Сибирияда, Сибирде жашап келишкен да. Энесай, Ангара, Оп ушул тегеректе кыргыздар негизи турган болчу. Ошондо азыркы документтерде кыргыздар канча метр квадрат жерди ээлеген аны биле албайбыз. Бирок эгерде эске алсак, негизи баягы түрк каганаты түзүлгөндө кыргыздар ушул Енисей суусунан баштап Монголия, Жужандардын жерлерине чейин ээлеп келген деп айтылат да. Бул деген Сибирь округуна андай туура келип калат да, азыркы Орусиянын Сибирине, Шиберге. Шибер азыр Орусияда ушундай болуп келет. Анан ошо Байкалга чейин, Енисейден Байкөлгө чейин жашап келген кыргыздар деп айтылат. Эми Сибирдин баягы жалпы площадын карасак, ээлеген аянттын 4 миллион километрде, 4 миллион километрдин тегерегин ээлейт. Мисалы үчүн азыркы Шибердин жерин карасак, ушул көбүнчө бул орустар азыр ээлеп калган, орус калкы жашайт. Анан чоң дагы бир бөлүгү бул дөөлөстөр, телеуттар, төлөстөр деп аталат. Дагы кичине баягы алсак ошол хакастар абдан аз. Хакастар кыргыздардын түз урпактары, бирок баягы сайт кезинде аларды хакас дедирип, кыргыз дедирбей, баягы сепаратизм болуп кетпесин деп Кызыласов профессор баш болуп ушундай иштерди алып барышкан да. Бирок ушул хакастар накта кыргыздар ушунчаны ээлеп атат азыр Шиберде. Бир кездерде баарын ээлеп келген деген сөз бар да. Эгерде баарын ээлеп келген десек, анда кыргыздын ошол эң биринчи алгачкы ээлеген жерлери балким 4 миллион чачы километр болушу мүмкүн болду. Ошондо баягы кыргыздар бүт ушул жерге ээлик кылып, калган элдердин баары ага кыштын салык төлөөчү эл катары эсептелинчи дейт да байыркы тарыхта. Ушуну биз теория катары алалы. Бул так ошондой болгон деп айта албайм такыр. Бирок ушундой теория катары алсак, анда баягы кыргыздар акырындап кыргыз каганатын түзгөндө Шибер Енисейден тышкары Кемжикент деген өлкөнү түзүшөт. Анан ушул Каркырахан, Дахлан, Тангут жерлерин, Кыдандан Кытай келип чыккан кыргыз тилинде, Курыкан жерлерин басып алган дейт. Билесиңер, маягында Якутия болуп кетет. Якутия болсо баягы 3 Кырыкандын азыркы буряттардан келип чыккан 3 Кырыкандардан анан Якутия түзүлөт да. Якутияны мен эсептебей эле коеюн. Ошондо эгерде алсак кыргыз каганаты түзүлгөндө Шибир менен бирге эсептесек, Байкөл көлдү эске алып, ушул Турфан, Бешбалык, Тангут Тан империясын алсак, Журчен жерлерин алсак, ушул баары биргелешип болжомолдомо менен 9 миллион километрди түзүшү мүмкүн болгон да. Дагы бир жолу кайталап коеюн, бул так маалымат эмес. Муну такташ керек, муну божомол менен баягы эсептеген маалымат. Балким кыргыздар ушул 9 миллион километр ээлеп келген.
Анан кийин баягы кыргыздар Чыңгыз хан империясы түзүлүп, кыргыздарды Чыңгыз хан өзүнүн каганатына алып, карамагына каратып, анан Чыңгыз хандын заманы бүткөндө Хоңгарай деген өлкө түзүлөт. Хоңгарай ушул баягы эле Шибер, Энисей, Ангара суусу, Эне Сайда, Атырау, Алты Сар уулусунда ушул Ирене Кише уулунун балдары ээлик кылышат. Жана ушул Эзер улусу, Алтыр урусу, Туба улусу ушунун баарына кыргыздар ээлеп келген. Ошондо бир жалпы Хоңгорайдын өлкөсү, Хоңгорайдын ээлеген жери 320 000 километр, чачы километр түзгөн деген делинет да. Интернеттен бүт маалыматтар ушул видеону булактар бар, ал булактарда карап окусаңар болот, өзүңүздөр ишенбесеңиздер. Орус тарыхчылары өзүлөрү эле ушул маалыматты ачып берет. Ошондой кичинекей жерге чейин кыргыздардын ээлиги ушинтип кичирейген да. Анан кийин Тан империясы болот. Тан империясы басып алганда азыркы мисалы үчүн Ысык көлдүн өрөөнүн, нарын өрөөнүн басып алгандай болгон. Бир кездерде Казакстандын жарымын көрүп атасыздар. Тан империясы ушундай чоң болгон да. Тан империясы басып алганда Кытайда. Анан Орус империясы баягы ичкинде ошол тайпиндердин революциясы башталып, тайпиндер ушул Кытайды кичирейтип салган. Кичирейтип салганда орустар да бул жерлерди басып алган да. Бул жерде Туркестан болуп, Синьцзян баягы түштүк Туркестан, чыгыш Туркестан республикасын түзүшөт. Ошол нерселер болуп кеткен. Болуп кеткенде ошол эгерде Туркестан түзүлгөндөн кийин, Туркестан генерал губернаторлук түзүлөт. Анын ичинде ошол кыргыздар ушул жерде көп баягы көч болот да. Бул жердеги кыргыздар болсо Цин империясы менен жуңгарлар согушканда кырылат толугу менен. Фуюй жерине калат, анан албетте ушул жерлерин жоготуп алат да. Орустар кыргыздарды сүрүп чыгат, жуңгарлар менен дипломатиялык мындай кандайдыр бир карым катнашка түшүп, орустар бул жерден кыргыздарды сүрөт. Анан ушул дагы Туркестан түзүлүп атканда Кызыл Суу Кытайга өтүп кетет да. Тоонун ары бери жагында кыргыздар жашачы өрөөндөрдө. А бирок баягы 69 000 чачы километрди анан Советтер Союзу ушул Шинжанды берип атканда Кызыл Суу округ менен кошо Кытайга берип салат да, Шинжандын ичинде. Ушинтип кыргыз өлкөсү, кыргыз эли дагы 69 000 чачы километр жерин алдырып ийет. Эмкиде баягы Советтер Союзу 25-жылы тартылган карталарында ошол көрсө болот, кыргыздар баягы жаңы мамлекет курулуп келатканда КССР, Кыргыз автономиялык, Кара Кыргыз автономиялык баягы областы, анан Кыргыз автономиялык республикасы, анан кийин Кара Кыргыз республикасы, кийин анан кайра Кыргыз Советтик социалисттик республикасы болуп түзүлгөндө ушундай болуп аткан. Ошондо кыргыздарда ошол Мургап Жергетал карамагына кирип аткан болчу. Бадакшандын дагы көбү кирген болчу, бирок Бадакшанды бир бөлүгүн, баягы Памирдин бир бөлүгүн ошол Кытайга өтүп кетип атат. Ушул кезде анан жалпы жоготууларда ошол 2003-жылдан баштап биздин заманга чейин ошол жобо-жомол менен алганда 4 миллион километр кыргыздарга караган. 693-жылы биздин заманда 9 миллион километр кыргыздарга караган. Таза табуу ошол кыргыздын дөөлөтү түзүлгөндө ошол кошумча дагы 4,6 миллион километр кыргыздар тапкан да. Анан кийин ошол эле тарыхтын ичинде 1936-жылга чейин кыргыздардын бүт ээлеген жерлери баягы эли өлүп, кырылып, циндер, жуңгарлар менен согушуп жүрүп, өлүп, орустар сүрүп чыгып, Шиберден кыргыздарды, калган кыргыздарды калдыктарын Хакасты эдирип, ушундай негизи баягы иштер бүткөндө кыргыздардын алган жери ошол эле Түркистан болуп калды. Түркистанда Советтер Союзунун маалыматтары боюнча 198 500 чачы километр ээлеп калган Кыргызстан. Анда таза жоготуу деп эсептесек, ошол кыргыз эли 2000 жылдын ичинде тазасынан таза 8,8 миллион чачы километр жерин жоготту да. 2000 жылдын ичинде ошол 9 миллионго чейин жээлеп туруп, анан 8,8 миллионду жоготуп салды. Ошондо 97%-ын мурунку кыргыз эли ээлеген жерди ушул кыргыз эли жоготту деп айтса болот да. Анан 2%-ын эле мурунку алган жерге салыштырмалуу 2%-ында эле калып калды кыргыз эли. Ошол тарых ушундай экен, бирок бир дагы чындыкты айтыш керек. Кыргыздар тарых ичинде аябай саны аз калк болгон, 1 миллионго жетпеген, тарых 2000 жылдын ичинде 1 миллионго жетпеген болгон. Ошон үчүн
ага бул нерсеси чоң себеп деп эсептесек болот. Албетте бул деген талаштуу мындай кандайдыр бир тарыхчылар жыйналып алып талашып ушундай макул болуп макул болбой тура турчу суроо деп эсептесек болот. Албетте талашсыз эч нерсе болот, бирок жалпы божомол менен алганда маалымат ушундай да, ачык булактарга таянсак эле. СССР бузулгандан кийин кандай болду? СССР бузулгандан кийин биринчи каркыра болду да. Каркыра, үзөңгү куш, ошол каркыра биринчи эмес, каркыра катар боюнча 3-чү, 4-чүдө болуп кетсе керек да. Ошол жерде мынакей Кыргызстандын чек-арасы, мынакей Казакстандын чек-арасы, ошондо баягы Казакстан менен Кыргызстандын келишими боюнча ачык булактарга таянсак, ошо талаш тартыш жерде Каркырада Казакстан демаркация, делимитация ушул келишимдери боюнча 37% алган дейт. 37% ичинде баягы кендери бар жерлери бар болгон дейт. Кыргызстан болсо анан жайыттар болгон дейт да. Кыргыздар болсо 62,6% алган дейт да. Ошондо Кыргызстанга 12.000 чачы 12,5 чачы километр өтүп кеткен, Казакстанга 7,5 чачы километр өтүп кеткен деп айтылат да. Демек Кыргызстандын пайдасына болду деп айтат, бирок талаштуу жер. Эгерде ал талаштуу жер болбосо, же кыргыздыкы же казактыкы деп эсептелмек да. Ошол талаштуу жерден 62 Кыргызстанга өтүп кетти. Үзөңгү кушту алсак, үзөңгү куш бул эң акыркы маселе болуп айтсак болот, анткени ошо үзөңгү куштун тагдыры Хан Теңирдин тагдыры менен аябай тыгыз байланышта. Үзөңгү кушта ошо кыргыз тарапка 70% жер өтүп кеткен, талаш жердин ичинен. Кытайга 30% талаш жер өтүп кеткен да, ушинтип айтылат. Ошондо Кытай 8,5 жакын чачы километр жерди алды. Кыргызстан болсо 19,5 ашык чачы километр жер алды. Ошондо Хан Теңирди калсак, Хан Теңирде болсо ошол Кытай өзү сураган жердин жалпы көлөмү Тан империясынын документтерине таянып баягы Орус империясы менен Тан империясынын ортосундагы чек ара боюнча каттарга таянып 427 километр чачы километр сураган экен. Анан ушул 60-жылдары ошо Кытайга кайсы бир жердин бөлүгү берилиши ыктымал боюнча мындай келишимдер түзүлүп Советтер Союзу менен Кытайдын ортосунда. Анан ошо 92-жылы 5000 гектар 50 километр чачы Кытайга берилди деп айтылат. Андан сырткары ушул 96-99 жылдары ачык маалыматтарга караганда ошол 161,2 чачы километр берилди деп айтылат да. Жалпы эми карасак баягы мол жер 427 чачы километр бул Кытай тараптан бир тараптуу мындай сураган жер болчу да. Ага карабасак негизи баягы Кыргызстан 12 километр Кытайдын территориясына кирип кеткен болчу. Бирок аны баарын бергенден кийин ушул Кыргызстанга мындай бир четинен карасаң ушул жер чечилген болчу, бирок баягы кээ документтерге таянып Кытай эли сурагандан кийин Кыргызстан ага макул болду. Макул болуп туруп анан ушул 211,2 чачы километр Кытайга берилген экен. Кыргызстандан кетти десек болот да. Эгерде ушул 427 километрди биз деген чачы километрди биз ошол талаш эмес жер десек, анда таза жоготуу болот да. 211 километр чачы километр таза жоготуу болот. Бирок билебиз, баягы Кытайлар айткан үзөңгү куштан 70%-ын ошол талаш жерин алып аласыңар деп бизге айтышкан. Ошо биздикилер ага макул болуп ушунча территорияны берди. Ошондо баягы Кыргызстанга үзөңгү куш тарапта 70% кыргыз тарапка өтүп кетти да. Ушундай келишим болуптур. Эми анын баягы өзүнүн келишимин текстин окусак дагы бир нерселер чыгар, бирок жалпысынан ушундай да. Жалпы сандарды карасак, эгерде ошо Совет Социалисттик Республикасында Кыргыз Республикасынын аянты 198.500 чачы километр деп айтылса, бүгүнкү күнү бүт баягы ачык маалыматтарды карасам, Кыргыз Республикасынын аянты 199.951 чачы километр деп айтылат да. Ошондо баягы Советтер Союзу бүткөндөн кийин Кыргыз жерине ошол 0,7% кошулуптур деп айтса болот да. Ошондо баягы
1451 чачы километр Кыргызстанга кандайдыр бир жол менен талаш жерлерди эске алганда, талаш жерлер боюнча келишимдер түзүлгөнү менен ушунча жер кошулуптур Кыргызстанга. Эми жалпы талаш жеринин пайда болушу өзгөчө бир сөз, бирок ошол нерсе бир четинен кубандырышы керекпи бизди, бирок ичине кирсек бир четинен кейибизби билбейм. Бирок жалпы ушундай оптимист болуп кубанып коелу. 1,5 километр квадрат Кыргызстанга өтүптүр 91-жылдан 2002 жылга чейин. Ушундай туугандар, Кыргызстан сөзсүн, жерлер кошулсун, азайбасын. Ал үчүн дагы күчтүү болушубуз керек окшойт. Сайттар союзу бизге абдан чоң бале кылды да, ошол биздин баягы жерлерибизди Сайттар союз кезинде атайынбы же кандайдыр бир баягы профессионалдуулуктун жетпегендигинин аркасынанбы көп жерлер анклавдарды пайда кылды. Жана көп баягы мындай талаш тартыш жерлерди биздин баягы коңшуларыбыз менен кошо калтырды. Бул деген балким бул атайын мамлекеттик саясат болгон, анткени булар бизсиз бири-бири менен урушуп таралашып өлүп кетет. Ошон үчүн биз ортодо сот бололу, арбитр бололу деген ниеттир. Ошол ниет менен балким ушуну кылды. Ошондо негизи каналыма жазылыңыздар, дагы ушундай маалыматтарды тапкан сайын мен ушундай видеолор жасап, сиздердин назарыңыздарга тартылап турам. Биз билишибиз керек, бул видеолор эгерде YouTube'тун убадасы аткарылса түбөлүккө калат. Түбөлүккө калса, албетте келерки муундарга туура чечим чечкенге, тарыхты түшүнгөнгө, мурунку процесстер кандай өткөнгө, кандай өттү экени билгенге чоң жардам берет деп ишенем. Анда эмки видеодо көрүшкөнчө.